Son чыгарма барыңыздарга үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Бир жигит врачка келип, мен түбөлүктүү жашоону каалап атам десе, анда үйлөн деп турду. Эмне үйлөнсөм түбөлүктүү жашайм десе, жок, түбөлүктүү жашаган келбей калат деп койду. Ансары жалгыздык жалгыз эле жаратканга жарашат дейт, ар нерсенин жүп болгон жакшы экен. Ансары кино тармагында да өзүнүн баягы үзүрлүү эмгеги менен ийгилик жараткан биздин сыйгонокторубуз келип, Министрдин кызынын махабаты деген тасманы көргөнсүзбү? Ошонун 4-үнчүсү жарыкка чыгып, сиздердин назарыңыздарга коюлган турат. Ал тууралуу сөз кылалы, анда конокторубузду чакырып. Режиссер аты аталган кино тасманын Рустам Аташев биздин агайыбыз. Актерлор Алмаз Калимбетов жана Эрлан Рудинов. Куш келиңиздер, келиңиздер. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ассаламу мен орун алыңыздар. Келиңиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирде иштеп жаткандыктан адаттагыдай эле WhatsApp номерибизди дагы күйгүзүп койдук. Негизи эле бүгүнкү күндөгү кыргыз кино тасмасынын көйгөйү жана ийгиликтери тууралуу сөз кылмакчыбыз. Ушул багытта бүгүнкү келген меймандарыбызга тиешелүү кызыктуу сурооңуздар болсо жөнөтсөңүздөр, биз бергенге аракет кылабыз. Куш келиңиздер дагы бир жолу. Режиссер катары Рустам агабызга сөз узаталы, сөз башынан болсун. Министрдин кызынын махабатына 4-үнчүсү жарыкка чыгып, элдин назарына коюлган турат. 3-үнчүсү тартылгандан бери аралыгы канча жыл өттү? 17. 17 жыл. Сценарийлер ошонун аралыгында баары бышып жетилип атты беле, жана акыркы жылдары эле мындай ой болуп, план болуп, команда түзүлүп. Тартылуу процесси тууралуу бир аз маалымат берсеңиз. Тартылуу процесси быйыл эле башталды. Жайкы сезондо баштадык. Тартуу максаты мындан бир 2-3 жыл мурда эле башталган идея, тартыш керек деп жүрдүк. Анан баягы пандемия учурунда болуп токтоп калган болчук. Анан быйыл белсендик, ушуну тартайын, эл суранып калды эле. Элдин көрүүчүнүн баары ушуну көп сурайт. Мен барган жерде эле улантпайсызбы, ошо киноңузду жакшы көрөт элек. Ошо мынча жыл өттүр, кандай болду экен, азыркы актерлорду көргүбүз келет ошондо. Анан ошо элдин талабы, элдин суроосу боюнча, суроолор боюнча деп койсок болот. Улантышка туура келди. Анан Кудай буйрса, мына жакында эле мына сентябрдын 15-инден баштап көрсөтө баштадык. Кудай буйрса чоң экранда чыгып буйрса тартылганып калдык. Актер агаларыбыз Алмаз агабыз, мына Эрлан агабыз улуулап баштай берели. Тартылган тасмада кимдин ролун аткардыңыз? Кандай болду? Негизи мен турмушта деле милицияда иштегем. Анан кино жаатында деле ошол милициянын ролу берилип, ошого билген тармак турбайбы? Билген тармак, ошол жакта тартылып калдык. Эми 17 жыл мурунку тартылган кино менен азыр бир топ эле өзгөрүүлөр болду да. Жаш курагында актерлордун, турмушта деле. Анан буйруса ойлоп атам, азыркы 4-үнчүсү жакшы тартылдыго, көп жаңы актерлор менен толукталды. Казакстандан келип ойногон актерлор бар. Элдер өзү баягы миң уккандан бир көргөн дейт, бир келип экрандан көрүп кетишсе, өздөрү эл таразыда, өздөрү баасын беришет. Буйрса, Кудай буйрса. Кудай буйрса. Эң баягы Министрдин кызынын махабатынын көрүүчүлөрү, фанаттары аябай көп экен, сиз өзүңүз айткандай эле. Анан ушул 4-үнчү бөлүгүндө актерлордун составын өзгөргөндүгүн байкасак болот экен. Талап ошондой болдубу же сюжети кандай өзгөрүлдү, кыскача бөлүшүп кетсеңиз? Эми өзгөргөндө бизде азыр бир эле актерибиз өзгөрдү. Башкы ролдун бири ошо Жорабектин ролу Аскат Эрибаевди алмаштырдык. Калгандары 99% өздөрү ойношуп атат. Бир эле актер алмаштырышка туура келди. Эмне үчүн? Сыр болбосо. Анткени Жорабекти жакшы көргөндөр дагы, аны сыпаттагандар да көп эле убагында. Ана жерде тактап коюшубуз керек. Ушундай суроо көп болуп атат. Эмне үчүн Жорабек ойнободу депчи? Жорабек ойноду. Бул каармандын аты да. Өзүнүн аты Аскат. Аскат Эрибаев ойногон жок. Ооба, Аскат ойногон. Анын ордуна Берик Арыкбаев деген Казакстан актері ойноп атат. Анткени Аскат өзү мындан баш тартты. Шартка байланыштуу. Тартылганга мүмкүнчүлүк болбой калды. Анан ошон үчүн алмаштырышка туура келди. Бул жерде эч нерсе өзгөргөн жок, сюжет өзгөргөн жок. Каармандын роль, образы ошол боюнча калды. Ошол эле баягы линия, ошол эле баягы өзүнүн жашоосу, кинодогу образы ошол эле 17 жылдан кийинки окуя уланат.
Мадина менен жашоо турмушу, андан кийинки баягы эле кайрадан криминалга аралашканы. Мындайча айтканда сюжет кинодан бир актер алмашкандан өзгөрбөйт деп ойлойм да. Баягы эл көнүп калган үчүн көзү көнүгүп ошол актерди может көргүзүп келип аткандыр. Бирок менин максатым ошо көрүүчүлөрүбүзгө жакшы кино тартуулоо, ким ойнобосун. Ошондуктан биз аракет кылдык ошол Аскаттын ордуна ойногондо жакшы актер ойносун, кино немесине жетсин максатына деп Кыргызстандан аябай издедик, бирок ошондой окшошураак түспөлдөш, мүнөзү окшош керек, бою окшош керек, жашы, анан ошо спорттук чебер болуш керек, актерлук чеберлердин баарын дал келген Кыргызстандан издеп табылбай, анан Казакстандан алып келишке туура келди. Ушунун баары тең ушу биздин көрүүчүлөрүбүзгө ушу мыкты кино болсун деген гана аракет. Буюрса, ошондой эле болсун. Эми 20 жылдык барсаң деле кээ бир классташыңды тааныбай калып атпайсың. 17 жыл деген эмне деген убакыт. Эрлан мырза, сиздин роль тууралуу. Менин ролум бул жерде бандиттин ролу, Рома деген. Бул жерден бере турган образ деген ошол адамдын адашып туура эмес жолго түшүп алганы, анан туура жолдо жүргөн ошонун айырмасын мындай ачыкка чыгарып эл алдына карама каршылыгын билдирүү үчүн берилген роль да. Мен бул жерде деген ролду актер тандабайт экен да, бул жерде мисалы үчүн адамдын типажына карайт экен. Рустам агабыз өзү сен типажыңа келе турган роль деп Рустам байкен тандап берген ролу. Ошол ролду Роман берген ошол жердеги ролду элге жеткиргенге, элди ишендиргенге аракет кылып аткардык колубуздан келишинче. Буюрса. Канча убакыт тартылды, кайсы жерлерде тартылды? Баягы көрүп коюу оңой да. Бүткөн ишке сынчы көп дегенде, бирок анын түйшүгү канчалык экенин биз жөнтөрүбүз менен сезип турабыз. Тартылганда ошо бисмилда дегенде эле ат башыдан тарттык, нарындан жайдын күнү кымыз ичкенче дегендей. Анткени бул сценарий боюнча ошо ат башылык болот да, Жөрөбек каарман. Мурдагысында биз ошо ат башыга жете албай, баягы кыйынчылыкта тартылган кино да, муну шаардын четинен ат башы кылып жасаганбыз, чын ачыгы. Анан азыр чында ат башыга барып өзүнүн жеринен тартып, ошол жактан башталды. Бир жумадай жүрдүк. Андан кийин Чычканда биздин Токтогул районуна караштуу Чычкан Капчык айында тартылды. Анан Бишкекте ушул 3 жерде пока тартылды. Анан Казакстандан да тартылмак, биз ага жетишпей калдык. Кудай буйрса бул кинонун уландысы болот. Уландысы ошо Казакстандан уланат деп турабыз. Кудай буйрса 5-син көрүүчүлөр азыр уже сурана башташты, 5-и болотпу депчи. Анткени бул бүтпөгөн тема, узун тема. Бул жерде криминал бар, махабат бар, спорт, көп нерсе камтылган. Анан окуя кызыктуу болгондуктан 2 сааттык кино менен түшүндүрүш кыйын болгондуктан биз токтотуп ушул жерден анан 5-сине калтырдык көп окуяларды. Кудай буйрса 5-и мындан да кызыктуу болот деп ойлойм. Ошого аракет кылып атабыз, азыр ошо даярдыктын үстүндөбүз, Кудай буйрса. Айтып калдыңыз, мыкты кино тасма кылганга аракет кылдык деп. Мыкты кино тасма кандай талаптарга жооп бериш керек? Азыркы мыкты тасма эң биринчиден бул чыгармачылык, мындайча айтканда бул сюжет кызыктуу болуш керек да, эң биринчи. Анан техникалык сапат. 17 жылдан мурдагы техника менен азыркы техника такыр өзгөрдү. Анан баягы состав, команда өзгөрдү. Мурда мисалы 2-3 адам болуп иштесек, азыр 15ке жакын адам иштеп атат. Профессионалдар. Анан техникадагы сапатына да карадык. Анткени бүгүн талап ошондой. Экинчиден эл күткөн кино кызыктуу болуш керек. 17 жылдан бери күтүп аткандар бар да бул кино улансын. Анан болушунча сценарийди кызыктуу кылып жазыш керек болду. Ошондуктан баягы бул жерде ошо экшен, бул жолу өзгөчөлүгү экшен сценалар бар. Ошо жана машиналар жардыруу, атышма, ошо Чычкан Капчык айында болгон окуя. Ошол сложный атайын Казакстандан специалисттер чакырылып, ошолор жасап беришти көп нерсе. Ошондой эми бул жерде аны көрүш керек. Биз болгон аракетибиз ошол болду. Элге кызыктуу кино тартуулаш максат биздики. Азыр видеосунда биз даярдап койгонбуз. Көрүүчүлөр да сурап атат, кыскача видеолорун да көрсөтсөңүздөр депчи.
эмне ойлойсуң, баары жакшы элеби? Баары жайында эле. Эртең Бишкекке чыгышың керек болуп турат. Эмнеге? 10 баланын атасы болсоң деле, мен үчүн баары бир баласың. Ойлойсуңбу сен? Мен деле шаарга барып, фитнес салонго барып. Assalamu alaikum. Кандайсың? Өзүңүз кандайсыз? Жоректи бул жумушка аралаштырганыңыз бизде мындан да күчтүү балдар көп. Сатпайт, сатпагандай сүйлөшөбүз. Жакшы. Мен уккандан бир көргөн дейт, анан кино тарткандай ар кандай болуп калат да, агаларыбыз актерлук чеберчилик профессионал бар, профессионал эмес бар жашоодо. Анан кайсы бир сюжет 1 дубль менен тартылат, кайсы бир сюжет 15 дубль менен тартылат. Сиздин өзүңүздүн тартылгандай бир кызыктуу учурларды эске салып берсеңиз. Эске салганда баягы кандай десем, мурунку 17 жыл мурда тартылган фильмде бир нече жолу дубль менен ойночубуз да. Ал убакта жаш элек, кино жаатында бир дагы каарман ролун жаратып көргөн эмеспиз. Тажрыйбабыз жок. Андан бери буга чейин 3 сериясы тартылган элек. Азыркы 4-сериясында көбүнчө профессионал актерлор ойногонуна байланыштуу. Анан мурунку биздин актерлор уже бир топ тажрыйба топтоп калгандыктанбы, азыркы тартылып атканда көп жери 1-2 дубль менен эле тартылды да. Мурун Рустам Аташев биздин режиссерубуз аябай кыйналчу эле. Бир эпизодду 10-15 жолу кайра ойнотуп тарткан күндөр да болгон. Анан мунусунда бир топ жеңилирээк болду го дейм. Анан азыр боле техниканда жетишке мезгили 3-4 камера одновременно тартып шар кеткен турбайбы демек, жеңилирээк болуп атты го дейм. Демек өсүш бар экен да. Рустам ага, өзүңүз режиссер катары тартылуу процессин айтып атабыз. Азыр жана экшн сюжеттер бар деп атасыз. Демек чыгашасы деле бир топ болгон экен да. Чыгашасы да бир топ болду. Анткени ошол кино кызыктуу болуш үчүн чыгашаны көбүрөөк жумшаш керек да. Киреше болуш үчүн. Киреше болуш үчүн чыгашы болбосо киреше болбойт. Анан эл күткөн киного ылайыкка биз аракет кылдык да. Эгер башка жаңы кино болсо, балким башкача. Ушунча эл кандай болду экен деп күтүп атса, анан бир болбогон кино тартып алган болбойт эле. Ошого аракет ошондой болду да, жоопкерчилик чоң болду. Элдин күткөнүндөй кино болуш керек болчу да. Анан эми эл өзү таразы болсун. Биз болгон аракетибизди кылдык. Аябай тез тарттык. Бунда 2 айда бүтүрдүк да тартып аткені. План боюнча 2 ай болчу. План боюнча ушундай болчу. Тартуу процесси, анан монтаждоо процесси менен дагы 1 ай, 3 айда мындай даяр болду. Сценарийдин өзүнө бир 3 ай кеткен. Мындайча айтканда 6 ай бою ушул кино менен алыштык десек болот. Анан эми эл көрүш керек да. Буну өзүң айткандай мен уккандан бир көр дейт, көрүш керек. Өзүбүз мактай беребиз да. Мактай берсек дагы бизге ыңгайсыз. Эми биз аракет кылдык да, мынча айтканда жакшы кино болсун деген гана биздин бир эле аракетибиз ошол. Команданын баардыгы тең ошого аракет кылды. Актерлор дагы, чыгармачыл топ дагы. Анткени чыгармачыл топ өзү дагы кызыктар болду. Ушу кинонун уландызы кандай болот деп өздөрү ойноп атып дагы ошого аракет кылышты. Мындайча айтканда эми биздин максат ошо эл жакшы кино көрсө, ошондон таалим тарбия алса, сабак алса, бул кинонун эле негизги махабатынын эле башында кандай линия болсо, ошол линия уланат. Анан жана айтып атканда профессионал эместер бар. Анткени бул кино башында эле профессионалдар менен башталган эмес. Жалаң элдин арасынан тартылган кино. Ошону улантып, дагы деле кастинг кылып, 3000 адам келди кастингке. Буга кино тартылсам деген арзуу кылган көрүүчүлөр көп экен. Ошолордун да талабын эске алып, жаңы эл арасынан дагы актерлорду кошумчаладык мындай айтканда. Баягы эле эски актерлор эмес, кинону жаңы жаштар кошулду. Ошону уланта турган, анткени бул серия элдин талабына жараша мындан ары уланат деген максатта жаңы идеялар, жаңы актерлорду кошушка туура келди. Рустам байке, сизге ийгилик каалайбыз дейт. Биз Менсирди кыздын махабатын күткөн болчубуз, сөзсүз барабыз. Анан айыл жергесинен качан көрсөк болот? Казак актерлор да катышыптыр. Казакстандан да көрсөтүлөбү дейт. Кудай буйрса азыр Бишкекте башталды. Биз ошону уюштуруп атабыз. Эми биз айылга кыдырыш бизге кыйын.
райондун борборлорунда кээ бир айылдарга аракет кылабыз. Азыр ошол боюнча иштеп атабыз. Андан башка Казакстандан сурап атат бүгүнкү учурда кинотеатрлар бизге да койгула депчи. Кудай буйрса казакча дубляж кылуунун үстүндө азыр которулуп атат текст. Казакстандан дагы бул көрсөтүлүп калат деген бизде чоң үмүтүбүз бар. Анткени бул дагы чоң сыймык болуш керек. Кыргызстандын киносу Казакстанда театрда көрсөтүлүп атканы бизге чоң ийгилик. Бизди кубандырган нерсе ошо. Анткени бул кинону башынан эле казак эли жакшы көрүп жүргөн. Бул кинону муну билет. Анын үстүнө болгондо дагы Берик Арыкбаев дагы ошо министрибиздин махабаты чыккан убакта Жаралуу сезим деген кино чыккан экен. Аларда дагы ушундай популярдуу кино болгон экен. Ошонун башкы каарманы ойноп атат да. Анан алар дагы ошол Берик Арыкбаевдин киносун көргөнгө куштар. Министрибиздин махабатын ошо Казакстанда да көрсөтөбүз, Кудай буйрса. Бриллиант жылан китебин дагы кино кылып тартсаңыз жакшы болмок, рахмат дейт. Сунуш катары бизге жазып. Эми бул сунушту бүгүн эле айтып аткан жок. Ушу министрибиздин махабаты чыккан күнүн эртеси эле түшкөн бул сунуш. Анткени сюжеттер окшош, экөө тең ушундай криминал, экөө тең спорт, мындай жатканда окшош кино. Ал дагы аябай кызыктуу жазылган кино, бирок анын татаалыраак жазылган, бюджети өтө чоң. Эгер бюджет болсо, спонсор болсо, аны тартканга болот. Сиз Жантамир криминал деп атасыз да, бирок кино болсо жаштар үчүн, көрүүчү үчүн алдыга таштай турган бир моралдык басылы, насаат болуш керек да. Кандай жакшы жактары бар насаат үчүн? Жакшы, ар бир нерседе жакшы жагын аракет кылдык. Мисалы үчүн криминал болгондо да ошол криминалдын баягы жашоосу таттуу, өмүрү кыска деген идеяны бергенбиз да. Ошол бәрі аяғы жақшы менен бүтпейді. Ошоны чагылдырган аракет криминал аркылуу. Анан криминал болгондо да бул наркобарондор, ошонун туура эмес экендигин, ошонун аягы жакшылык менен бүтпөсүн, анан жаштарды спортко. Бул жерде спортко баягы мурда көп спортсмендер криминалга аралашып кетет эле. Азыр биз тескерисинче ошого үйрөтүп атабыз. Мамлекетибизге кызмат кылсын спорт. Милициялар менен кош иштешип, криминалдарды кармоого, ошолорду мындай ошолорго бөгөт коюуга тескерисинче спортсмендер жардам бериш керек деген сунуш бар да бул жерде. Жакшы. Эрлан мырза, сиздин тарткан роль тууралуу азыр мына агабыз айтып аткандай, биринчи жолу ушундай роль түшкөлү атабы же типажың ушуга ылайык экен деп? Өзүбүздүн негизи типажыбыз, жүргөн турганыбыз, мүнөзүбүз да ошондой сыяктуу да. Анан Рустам Байкенин тандоосу бул жерде. Баягы кичинекей роль болбойт. Кичинекей актер болбойт, чоң роль тандалбайт да. Эми ошондой эле Рустам Байке биздин типажга карап Рустам Байкенин да буга чейинки кинолоруна түшүп келгенбиз. Анда деле ошол терс карман, бандиттин ролу ушундайларга тийип келген да. Анан эми өзүбүз ошо сырткы келбетибизге эле карап эле ошондой бөлүнөт го дейм. Рустам Байкеге деле айткан, Рустам Байке кинолоруңуз көп, мага деле бир жакшы роль берсеңиз, менин прическам жарашпай атса, жакпай атса бир парик кийип алайын деген сыяктуу. Рустам Байке жок, типажыңа карайбыз, адамдын келбетине карайбыз. Эми терс сени карап туруп эле элдер сразу эле мындай жөн эле туруп берсең деле сен уже бандит болуп атпайсың да, ошо терс кармандын ролу тийген да бизге. Агабыз эми өзүңүз айткандай актерлор өзгөрдү, жашоосу өзгөрдү, 17 жыл деген оңой убакыт эмес. Сиздин деле көз караш өзгөрдү да. 17 жылдын аралыгында режиссерлук тажрыйба дегендей жашоо, турмуш, сценарийди жазып бүтүү убактысы канчага созулду? Сценарийдин жазуу убактысы бул баягы пандемияда да камап койбоду, баш эшикке чыгарбай. Анан ошол убакта убакыт кенен болгондуктан ошо пандемия учурунда бир 2-3 ай жазгам бул сценарийди. Анан кинотеатрда кайрадан бир ай иштеп чыгып, оңдоп, актерлордун баарын чогултуп биринчи кеңешип, барсыңарбы, амансыңарбы деп түгөлдөп, баарын санап, Кудайга шүгүр баары аман эсен экен. Анан ошентип баарыңар бир добуштан ошо 100% тартылганга макул болушкан баары. Анан ошондон ошого карап, анан сценарийди бышыктап, бекитип, анан быйыл ошо баштадык да, Кудай буйрса. Мына элге тартууладык. Кудайга миң мерте шүгүр, ушу күнгө жеткизип, ушу элге көрсөтүп калганга мүмкүнчүлүк берген. Дагы шүгүр болот. Өзүңүз айткандай 5-6-сында көргөндө арабыз кемибей, аманчылыкта бололу.
СМС билдирүүлөрдө сизге ийгилик каалап чоң экранда көрүүгө аракет кылабыз деп жазышкан экен. Рахмат. Сизге да ыраазычылык билдиребиз. Режиссер Рустам Аташев, актерлор Алмаз Калимбетов жана Эрлан Рудинов агаларыбызга ыраазычылык билдирип, сапарыбызды улайбыз. Жакшы ыр болсун.